Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында эл сурасын программасы. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдо болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Бүгүн Ош шаарындагы аймактык башкармалыктардын башчысын чакырганбыз. Илдияр Эшиев, Жапалак аймактык башкармалыктын башчысынын орун басары, ошондой эле Венера Паизова, Курманжандатка аймактык башкармалыктын башчысы. Саламатсыздар, бүгүнкү биздин студияга куш келипсиздер. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эскертип кетейин, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде сурооңуздар болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерларда иштеп жатат. СМС аркылуу суроо атсаңыздар болот. Албетте Жапалак аймактык башкармалык, ошондой эле Курманжандатка аймактык башкармалык боюнча суроолорду жазсаңыздар, бизге келген коноктор жооп берет деген ниеттебиз. Алгач эле ыраазычылык билгизейин, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Эки жума болуп калды десек болот. Элжар мырза, мына социалдык баракчаларда, телелерде аябай жакшы маселе десек болот. Бул элдерге жагымдуу Жапалак аймактык башкармалыкта ушундай жамандыктарда, жакшылыктарда ысырап кетчиликти жоюу максатында жакшы бир иш чараны көтөрүп чыгыпсыздар да. Ошол боюнча айтсаңыздар, негизи эле ысырапкерчиликти жоюу жерлерде жасалып келет, бирок эч максатына жетпейт да. Анан ушул негизи эле Жапалак аймактык башкармалык бул нерсени ар дайым эле жасап келесиздер да. Бул жолкусу кандай өзгөрүүлөр менен киргизесиздер? Бул ысырапкерчиликти жоюу боюнча 2013-жылдары башталган да, Жапалак эмес башкармалыгындачы. Анан кийин толук кандуу болбогондугунун себеби, мисалы үчүн 13 айыл болсо, ошонун 10 болсо үчөөсүндө болбой келгендиктен байланыштуу. Анан кечээ дагы ушундай мэрия шаардык кеңешинин депутаттары менен эмелерин биргеликте акыл алышып уюштурдук. Анан Оштун казысы Ажы Сарыбаев өзү келип баш болуп болуп беришти. Азыр көрүп атасыздар да, бул тайжа болгон күндөрү жылкылар союлуп, торпоктор союлуп атат. Анан бул баягы колунда бар болсо билинбейт экен, колунда жоктор кыйналат экен да. Ошого ушундай ысырапкерчиликти жоёлу деген максатта жооштуруп, 13 айыл биз Жапалактык аймак башкармалыкта азыр 13 айыл бар. 13 айылдан имамдары, айымдардын төрайымдары, аксакалдар соттору, аксакалдар, эл башчылары келип ошолордун биргеликте чогуу жыйын өткөрүлдүк. Жыйында биргеликте топтолуп тайжа күндөрү бир кой менен чектеле турган болдук. Бир кой ал алыстан келген кудаларга, мыймандарга гана тартыла турган. Бир кой 20 килограмм күрүчтөн болот. Кырктык дейт. Бул кырктыкта өзүнүн туугандары менен, бир-эки кошуналары менен. Тайжада биздин айылды кайсы айылда болгон болсо, ошо айылдагы тайжага киргенде алар ал жерден тамактан даам татпай болсо тийбей эле кетишет. Демек, жалпы элге мындай өтө эле ашыкча ысырапкерчилик жок болот экен. Бир кой менен чектелип токтолду. Азыр көрүп атасыздар да, бир жылкы союп, торпок союшуп, алышып өтө. Эл кандай кабыл алды бул нерсени? Анткени көпчүлүк эл колдосо, айрым тургундар бул нерсени колдобойт. Айрым учурда баягы жашыруун түрдө дагы көрүп эле жүрөбүз, угуп эле жүрөбүз. Айнек аркылуу дагы, түндөсү дагы жанагындай себеттерин алып барып, жашыруун түрдө иш кылгандар да болуп жүрөт да. Бул нерсеге эл кандай кабыл алды? Эл элчилик экен. Ар кандай нерселер менен кабыл алышып, болот, болбойт, бириси жок, бир ой жетпейт, анын туугандары көп деп болушат. Анан кийин жылдык дегенде жылдыкты көрүп атасыздар. Ошол күн жылдык кылат десе, ал бир күн алдын алып келишип, баягы ошто белдери көрсөтпөш үчүн сарпайларын, алтындарын, кийим кечелектерин кийгиздирип, ошентип алып атышат. Анан ар бир айылга ошолорго кылдырып, кечээ күндү жүргүзүп, азыр 7ден комиссия түздүк. Төрайымдар, имамдар бардыгы болушуп, комиссия түзүп, ар бир немеде укпаган түшүндүрүү иштерин жүргүздүрүп, комиссия состав бар ошол жерде олтурушат. Себеттер келсе, себеттерин киргиздирбей, андан көрө себеттин акчасын берели, ошто баягы немеге адамга жардам болсун деп иштерди жүргүзүп, азыр Кудайга шүгүр 2 жума болуп калды. 2 жумада мен Жапалакта кыйла өзгөрүштөр болуп атат. Бир-эки немелер болуп, тайжалар болуп, элдер болуп, айткандай бир ой менен чектөө кирилишип каралып атат азыр. Эгерде баш ийбеген тургундарга айыппул салуу каралдыбы комиссияга? Айыппул маселеси андай немеси жок. Биз азыр биринчи Мен айтайын дегеним, канткенде биз элди ошолдор нерсе көндүрө алабыз дегеним да. Биз ушул боюнча сунуштарды берип атабыз. Болуп, биринчи Жапалактан башталып, ошол ойдон бүт аймактарга таратып, вес Кыргызстан боюнча кылайлы депчи биргеликте. Анан кийин элдер түшүнбөсө албаса, ошол ар бир айылдын өздөрүнүн азыр биздин колдон келе жүргенибиз
ал жерде имамдар бар да, жаназаларды имамдар окушат, эмелерди имамдар, никелерди имамдар кыйышат. Ошого молдолор, имамдарыбыз жаназа окуган барбайт ошол жерге. Анан ошол барбаса, молдолор келип жаназалар окулбаса, демек алар деле жанагындай молдолор кирип катма окутуу деген нерселердин ошол баары нерселердин жок болуп алар бар. түшүнүштөрүнө барып алар жок баягы мойнуна жогондук кылышып биз андай кыла албайбыз, мындай кыла албайбыз деген болсо биз кылбайбыз. Менин атам мындай эле, менин атам сойдек эле дегендер чыгып атат арасынан. Ошондорго биздин имамдар немелер барбай, же сойгон болсо жылкы союп же торпок союп калса же аксакалдарыбыз кирбейт. Ошол айылдын аксакалдары кирбейт. Ал жерде дамытатпайбыз. Ошодон анан кой эл кирбесе деп неме болуп түшүнүштөр жүрүп кыйла тартипке келип атат, Кудайга шүгүр. Жакшы. Венера эже, эми биз баягы аймактык башкармалыктардын иши боюнча сүйлөшөлү да. Мына сиздер аймактык башкармалык болуп бөлүнгөнүңүздөргө 10 айдын жүзү болду. Негизги эле Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевдин негизги максаты ошол көмүскө экономикага бөгөт коюу, жоюу десек да болот да. Алгач эле ушул суроодан берсем, Венера эже, ошол сиздин Курманжандатка аймактык кеңеште ошо көмүскө экономиканы жокко чыгаруу боюнча кандай иштер жүрдү? Рахмат. Мен ушу азыр бул сурооңо жооп бериштен мурун элдерге бир кошумчалап кетсем, баягы биринчи суроого ысырап кошулук боюнча. Мен айтам да, мына мисалы тойлор болуп атат, тойлорго канчалаган расходдор кетип атат. Мисалы 2 жаш үйлөнүп атат. 2 жаш үйлөнгөндүн биз антип бир шак кыла электен мурун эле аналардын несин тосуп атабыз да жолун. Ошодон көрө ошончо кеткен расходдорго биз ойлойм да, ушуларга бир кандайдыр фундамент создавать этип койсок, кийинки соңку ушу 2 жашынан жашоосуна бир кандайдыр бир жакшы салым кошулат эле деп ойлойм да. Мен көптөн бери ушу мени ойлонтот да, ушу андан көрө тойду кылбай, ушу финансаны ушу 2 жашка вложить этсек деген. Жакшы. Экинчи сиздин сурооңуз боюнча, биз мына Талай Насырбековичтин демилгеси менен өзүңүздөр көрүп атасыздар, көптөгөн алгылыктуу жакшы иштер аткарылып, шаарыбыз көркүнө чыгып келатат, мына тазалыгы да аябай жакшырып атат. Ошон үчүн биз мына аймактык башкармалыктар четте калбай, мына токтомдор, буйруктардын негизинде Талай Насырбекович өзү ишине көптөгөн буйруктарды берет, ошолорду так аткарабыз убагында. Ошонун негизинде биз көптөгөн иштерди аткарып атабыз. Мисалы, көмүскө экономика дегениңизден туура. Биз ошо мүмкүн болсо, ушу экономиканы көтөрсөк, анан мамлекетибиз өнүгөт да. Биз анын үстүнөн өтө катуу иш алып барып атабыз. Тышкы жана ички инвесторлорду тартып атабыз. Ошонун эле негизинде мына жашоочулардын жашоо турмушун оңоп, шаардын инфраструктурасын оңдоп, ушундай көп салым кошуп атабыз. Аны айта берсек бүтпөйт. Мисалы, Негизи ошо бардыгын эмес, эми ошо алгач ошо көмүскө экономика боюнча суроо берилбеди, ошол боюнча айтсаңыз, канча пайыз ишке ашырылды? биз азыр өзүбүз дагы анча мынча балдар менен бизде адистерибиз бар да, экономист адистерибиз бар, архитектура боюнча адистерибиз бар. Ошолор менен биргеликте рейдке чыгабыз. Чыгып, биздин территорияда жайгашкан ишканаларды текшерип, алар канчалык деңгээлде налог төлөп атышат, патент алып атабы же албай атабы, ошол боюнча биз иш алып барабыз. Албай аткандар барбы экен? Эми туура арасында ошондойлор чыгып атат. Аларды биз списоктарын берип, ошо алганга аларды өздөрүнө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мисалы, бирөө келип, мынанча бер, мен ушу ишин жаап коем дегенден көрө, ошол эле акчага патент алып, закон түрдө ачык эле иштегиле. Бул деген жакшы, өзүңөргө да жакшы, мамлекетке да жакшы деп түшүндүрүү ишин жүргүзүп атабыз. 10 айдын ичинде канча пайыз, канча адам, мисалы, ишкер патенти жок иштеп атыптыр? Канча пайызын аткардык деп так айта аласыз? Азыр биз эми бир өзүбүздүн текшергенибизде караганда, мисалы бир 100% бир территорияны текшергенибизде, ошол жерде бир где-то 50% жок чыгып атат да. Эми ошону биз көмүскөдөн алып чыгып атабыз. Где-то бир ошо бир территориядан бир 50%-терин биз көтөрүп атабыз деген оюмда бар да. Көмүскө экономиканы негизи жокко чыгарып эле, мисалы, ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүздөр, алардын өздөрүнө жакшы да? Биз ошо түшүнбөгөн, кээ бир ошо жеке ишкерлердин түшүнбөгөнүнө кээде отуруп капа болобуз да. Ошо мисалы ошо эмне кылып атат, пайда көрүп атат. Ошо пайдасын көмүскөдө эмне кылып бекитип бирөөгө бергенден көрө ачык эле иштеген жакшы да, өзүнө дагы жакшы, бизге, мамлекетке дагы жакшы. Демек 50% эле ушу патенти жок иштеп атса, анда демек Ош шаарынын да бюджеттин жарымы эле десек болот экен да. Бул жерде кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп атыптыр деп так айтсак болот. Эми анда мен мындай айтайын, мисалы, бир салон красоты дейли, мына сулуулук салону дейли. А жерде бир 4 кресло болсо, ошонун бир экосуна төлөнүп, экосуна төлөнбөйт экен да. Ар бир креслонун мисалы өзүнүн бир суммасы болот. Ошондой ситуациялар болот. Жакшы, рахмат. Элдияр мырза, эми Жапалак аймактык башкармалыкты дагы
негизи буга чейин эле бөлүнүп келген, бирок мына жаңы жетекчи болуп шайланып келди. Мурдагы жетекчиңиздер кетти. Эми мына жаңы жетекчи болуп шайланып келгенден бери сиздерде кандай иштер аткарылып атат, кандай иштерди планга койдуңуздар? Бул азыркы Элдияр мырза, биз бирмин. Азыр бизге телекөрүүчүлөр чалган экен, суроосун кабыл алып бирге жооп берсек. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Биз сизди угуп жатабыз, урматтуу телекөрүүчү. Алло, саламатсыздарбы? Кайсы аймактык башкармалыктан чалып Биз жатасыз? ушул Курманжандатка аймактын кеңештен чалып атабыз. Сурооңузду бат-баттан бериңиз. Ушул боюнча мына Венера Пейзова боюнча чыгып атабыз да бизчи. Бериңиз сурооңузду. Сурообуз жок, бул эжекебизди мактоо боюнча айтып жатам. Бул эжекебиздин келгенине эч канча болгон жок. Демек, ийгилик каалайсыз, урматтуу телекөрүүчү. Ийгилик каалаймын, ишине ийгилик. Түшүнүктүү, рахмат. Элдияр мырза, сурооңузду, жоогуңузду айта берсеңиз болот. Анткени биздин убактыбыз аябай тар, 25 гана убактыбыз бар. Биз келген коноктордун суроосун аз болуп калат да, ошон үчүн сизге ийгилик каалаптыр. Элдияр мырза. Рахмат. биз азыр ушул Чапалак айланып башкармалыкта биз башка немелерге караганда биз жерибиз менен айырмаланабыз да. Жерибиз менен айланган үчүн бизде жерлер неме болгондуктан биз азыр Кудай буйруса мына неме кылып бизге Good Neighbors деген бейик коом уюму келген да. Бейик коом булар 5 жылдык проект менен келишти азыр. Ушуда айылда жашаган баягы балдардын немесин акыбалына немесине карап проект кылалы деп 5 жылдык план менен келип, быйылкы жылы уже түзүп азыр күндө 13 айылдын 3 айылын тандашып, 3 айылдын жаш балдарына кийим кечек, куртка, сумка, кечээ күндөрү продукталар таратышты. Неме болду, анан кийинки 4 калган быйылкы жылы ошо менен кылсак, кийинки 4 жылын дагы башка айылдарга бөлүп, алардын арасында суулар. Булардын немеси, булар 5 неме бөлүм менен келген. Биринчиси эле ушул жардам болсо, экинчиси фаптарды куруп бергенге, спорт залдарды куруп бергенге. Бүт жаш балдарга кечээ бир жума болуп калды, мектептер аралыгында неме өткөрдүк, турнир өткөрүп беришти. Жакшы, рахмат Элдияр мырза. Мындай Жапалак аймактык башкармалыкта негизи эле көптөн бери көйгөй десек болот, суу маселеси, таза суу маселеси чечилбейт да. Мисалы, журналисттерге дагы жашоочулар кайрылган, журналисттер чагылдырып да көрдү. Негизи эле бул көйгөйдү чечүү боюнча сиздердин аймактык башкармалыкта кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар? Чечилеби бул маселе? Суу маселеси чечилет. Биздин президентибиздин немеси боюнча, жарлыгы боюнча 2020-га Жапалак айыл аймактык башкарма толук камсыз ар бир үйдө суу чыгат деген ишеничтебиз. Азыркы күндө ушул күндө бул суу боюнча 42 миллион акча бөлүнүп турат. Биздин өзүнүн жергиликтүү бюджетте. Бул сметалык стоимость ошо немеси 92 миллионго баалаган экен. Кудай буйруса 2020 жаздан баштап калган акчасын биздин өзүнүн Жапалактын немеси жогорку кеңеш депутат Абдулхат Нурбаев өзү неменин колго алып ушу иште кылынды. Азыр ушул күндө мына Мамыров көчөсүндө кирпичныйдын оң тарабында 6000 кубой резервуар курулат. Ушул 6000 кубойдун уже 2000 кубу биздин Жапалакка келет. Ошол Жапалакка келип калса да суу кыйла жеңилдик болот. Анан кийинки жылдан толук кандуу баардык үй суу менен камсыз болот деп ишендирип айта алабыз. Анан кечээ күнү неме болду, эртең Кудай буйруса кийинки жума понедельник вторниктен биздин Төлөкөн айылында резервуар курулат. 2200 кубтан 400 куб резервуар курулуп, Кудай буйруса кийинки жыл понедельник вторниктен ачабыз. Ошол болбосо 4 көчөгө суу тартылып, 1000 адам суу менен камсыз болот. Демек, бул көйгөй чечилип атыптыр деп сүйүнөрсөк болот экен. Бизге чалган телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Байланыштагы үзүлүп калыптыр. Венера эже, келечек базарында десек болот, тагыраак айтканда, ал жерде баягы таксисттердин, такси кызматында аркалагандар аябай көбөйдү да. Мурдагы мэр атайын автобекеттагы ошол Баргыла деп бир шаардын четине жайгаштырды эле, бирок эмнегедир таксисттер бүгүнкү күнгө чейин турат. Ал жер бир эч иретке келбей атат. Ал бир эле баягы шаар көркүн эмес, жашоочулардын дагы баягы
аябай тоскоол жаратып жатат да, тыгынды эле ошол кезде тыгынды да жаратып жатат. Бул эмне үчүн иретке келбей атат? Же бул жерде кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы барбы? Мен ойлойм да, бул таксистерди биз канча жолу айтканбыз. Мына шаардын чекесинде мына автовокзал бар. Как раз шаардан сыртка жайгашкан айылдарга ошол жерге кеткен удобный, жолдор дагы кеңири. Биз ошол боюнча тынбай, мына гаилер боюнча, шаардык гаилер боюнча иш алып барабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эми эл деген эл экен да, базар каерде болсо, ушу удобный жерге келе беришет экен. Бул боюнча көп аракет кылып атабыз. Эми аткарылабы? Эми Кудай буйруса аткарылат. Мисалы ошо аракет жүрүп атат деп атпайсызбы? Эми сиздер барганда эмне деп атышат алар? Анан биз барганда макул биз барабыз деп биз жакка аты туруп мына гаилер менен жакшы жашап барганда ошол жака кетишет. Ошо шаардын чекесинде ошол жерден каттап калышат. Анан кийин эле кайтып эле бирден экиден болуп кайтып келип атышат да. Ушул маселе мен өзүмдүн личный бир оюм ушундай да, бул базарларды мүмкүн болушунча шаардын чекесине чыгарсак, ошондо мына шаардын ички жолдору тыгын болбой, таксилерге да жүргүнчүлөргө удобный болобу деген бир. Демек, борбордук базар жылмайынча бул таксисттерди биз жылдыра албайбыз десек болот экен да. Эми элдер ошондой базардан чыгып эле таксиге түшүп кеткен, аларга мындай удобный окшойт да. Биз аракет кылып атабыз бул боюнча аябай. Кудай кааласа ишке ашат деп ойлойбуз жакын арада. Мисалы башка шаарларда десек болот да, башка шаарларда автобекеттин баары чет жакта, алар мисалы эл кайсыл жерден соода кылбасын, ошол жака барып автобекетке барып эле түшүп кетишет да. Негизи бул жерде менин оюмча жакшы иш жүрбөй жатат да, анткени автобекетти бар, ал жакта да таксилер бар. Ошол жакта турса деле иш жүрсө керек негизичи. Туура. Ошону эми айтып атабыз, биз буларды конкретно аякка чыгарып коюш үчүн буларга бир кандайдыр бир же штраф караш керек, же бир кандай бир талапты катуу коюш керек болуп атат. Ошо эми аймактык башкармалыктын башчысы катары сиз өзүңүздүн оюңузду айтпайсызбы? Сиз өзүңүз чыгарсаңыз болот да, буну эми мындай айыппул салышым керек, же болбосо мындай ишти көрүшүм керек. Биз эми бул эмнелер үстүнөн биз айыппул салганга биздин акыбыз жок. Бунун үчүн мыйзам болуш керек. Биз мыйзам алдында иштейбиз. Ошон үчүн Бирок эми өзүңүздүн аймакты иретке келтириш үчүн биз бу жерде деле такси эмес, бул жерде лөөлөлөрүбүз да келип алат. Жолду туура эмес жерден кесип өткөн канча жүргүнчүлөр болот, жүргүнчүлөргө мындай айдоочуларга тоскоол болгон. Ошондой жерлерде биз ушу менен такай күрөшүп келебиз да. Эми бизге кандайдыр бир мыйзам чыгарып берип, бир штраф жасала турган болсо, мисалы биз ушуну тез арада чечет элек. Ушул эле көйгөй бизде мына лөөлөлөр боюнча эми ушу көйгөйлөр аябай жаралат. Мисалы алардын даже барып, мааласына барып, ошону эл башчыларына чейин барып ушу эмнелерди чечебиз десек, бул маселе дагы бул экен да, мигрант лөөлөлөр экен. Барып ушинтип текшерип чыгып, булардын үстүнөн катуу иштеп атабыз. Жакшы, рахмат. Элжар мырза, Жапалакта жашоочулар биз ошо сиздерди конокко чакырабыз деп айтканыбызга бизге аябай жакшы мындай өздөрүнүн көйгөйүн айтышты да. Бизде жол маселеси чечилбейт дейт, шагылдагы төгүп коюшпайт деген көйгөйлөрүн айтышты да. Бул маселенин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Негизи сиздерде 13 айыл карайт Жапалакта. 13 айыл бар. 13 айыл болуп, ошондой эле жарыктандыруу иштери дагы жакшы эмес, ички көчөлөр дейт. Ал биз андай деп немештен алыспыз. Себеби быйыл ар бир айылга төгүлдү. Жарыктандыруу маселеси боюнча бир айылда 50% болсо, бир айылда 60% жарыктандыруу кирип атат. Анан кичи жакында дагы баягы биздин мэр Талабек Насырбекович Жапалак эл менен жолукканда ар бир айтылган көчөлөр боюнча протоколдор жазылып, азыр барып бир сыра тактап, вот 1-2 күн ичинде Кудай буйруса да тендерлер өткөрөбүз да, тендерлердин негизинде дагы башкадан толук кандуу баарына жарыктандыруулар кирет. Асфальт маселеси боюнча айтсак, быйылкы жылда мына биздин кеңештеген айылыбыз бар, кеңештеген айылыбызга демөөрчүлөр тарабынан 1 километрдей жерге асфальт басылган. Андан сырткары көчөлөрдө ар бир көчөлөргө төлөй күнгө кече 4 көчөгө шагыл төшөдүк. Шагыл төшөп, угууду мен барып тегиздетип, каратып, неме кылдырып ташталып атат. Кичи маршрут каттам эмне үчүн каттабай жатат? Көйгөй дейт го ошол нерсе. Кичи каттам бизде маршруткалардын азыр немесинен неме жок да, көйгөй жок. Азыр Өз убагында каттабай жатат. Катташып атат. Кече күнү бир элдер арызданып чыгышып, 113 деген маршруткабыз бар, ошо Кеңеш Тээке деген айылдан кайтат. Ошолор эртең менен биздин балдар жетпей атат, ошолор бир арызданып чыгышты эле.
Эртең менен анан 7-де анан маршруткалар көрүп атасыздар 7 күн жарыбайт. 7 маршруткалардын линиясын эртең менен чыгарып өз контролдоп чыгарып, немен департаменттин балдары менен чыгарып чыксак 7-де 2-3 эле адам чыкты. Бөлөк маршрутка эч ким чыкпаптыр. Анан алар деле куруп негизи бул көйгөйдү эске алышыңыздар керек экен. Венереже мисалы мыйзамсыз курулуштар боюнча десек болот. Сиздерде курулуш иштери аябай жүрүп жатат. Ошондой эле мыйзамсыз да курулуштар бар десек болот да. Бул нерсени жок деп айтуунун өзү кыйын. Масалиева көчөсүндө мыйзамсыз курулушту өзү курулуш иши башталганда эле мыйзамсыз экени айтылган, бирок эмнегедир өз убагында токтобой калды да. Эмне үчүн? Мыйзамсыз курулуштарга аймактык башкарма кармалып кандай иштер жүргүзүп жатат? Туура, биз бар ишкана башталганда, бул курулуштар башталганда, ошо тосуп биринчи ограждениясын баштаганда эле биз барабыз дагы ошолордун канча деңгээлде закондуу курулуп атат. Ошо боюнча атайын юристтерибиз бар, архитекторубуз бар, артисттерибиз барып текшеришет. Текшергенде көбүнүкү ушу акыркы убактарда баардыгы закон түрдө документтер даяр болуп курулуп атат. Бирок ошол маалда могу эми өзүңөр билесиңер, бул ушул жаңы стройкаларга талапты катуу коюп атат. Биздин Талайбек Насырбекович ага чейин бир аз солгунбейм ушул иштер. Документи жок эле үй сала беришкен экен да. Азыр как раз эмнеде Масалиева 64-түбүз бизде ушу көйгөйлүү үй болуп атат. Ал эч документи жок эле үйдү баштап алган экен. Ошол жерде жителдер жазышып, арызданышып. Башында курулуп атканда өзүңүз бардыңызбы? Жок, бул деген 18-жыл башталган экен. Бизге чейин башталып, мен барганда ал уже 3-чү этажына көтөрүлөйүн деп калган экен. Бирок кийинде эле сиз келгенден деле ал курулушун токтоткон жок да. Токтоткон жок. Себеби биз аны сотко бердик. Даже мен квартальныйларым, ошол жителдер болуп, жогорку сотко чейин барышты. Эми бунун бар жогун аягына сот чечими точка коет экен. Эми жогорку сот бул жарандын тарабын чечип койгон. Ошо негизде биз эчтеке кыла албай турабыз. Жакшы. Рахмат, биздин 2 гана мүнөтүбүз калды. Теле көрүүчүлөрдөн келген СМС аркылуу келген суроолорун берсем. Таза суу Эдельвейс айылында таза суу качан тартылат дейт. Элжар Мырза, сизге караштуу окшойт. Мен Ош шаарынан үйлөнүү тойдун чыгымын азайтсаңар дейт. Жакшы болот эле, бул маселени колдойм дейт. Базар деп эле таксисттерди жылдырбай коюш керекпи дейт. Базар деп шултоолооңуз деп атат окшойт сизге карата. Жок, биз ошону бул биздин деле көйгөй. Баарыбыздын эле көйгөйүбүз да. Аябай катуу аракет кылып атабыз. Негизи окшош суроолор экен. Суу маселеси, жер маселеси. Ошондой эле сизге суроо келиптир, ички көчөлөр жарыктандырылбаптыр деп. Жарыктандырылбай жатат толук кандуу деп. Азыр туура, ички көчөлөр көп да, бирок ошентсе дагы биз мына келгенден бери мына Пахта көчөсү, Мажурумтал, Мирсатова, Тутовая, Некрасова, Спортивная өзгөн көчөлөрүнө, көптөгөн көчө ички көчөлөрдүн баардыгын биз эмне кылдык, жаңы электр мамычаларын орнотуп, зымдарын тарттык. Ошол эле маалда 222-23 деген биздин анклавыбыз бар Кара суунун ортосунда. Ошол жерге 2 трансформатор коюп, 25 дана столпа коюп, 1-2 көчөсүнө жарык киргиздик. Бул боюнча иш аябай жакшы катуу кетип атат. Эми баардыгы эле бир күндө чечилбейт экен. Кудай буйруса аракет кыла беребиз. Баардыгы эле жарык кийинки жылга да көп көчөлөрдү киргизебиз, Кудай кааласа. Жакшы, рахмат. Сизге акырында эскертип кетейин, Илдия Мырза, электр мамычалар сиздерде да эски экен, жашоо тургундардын нааразычылыгын айтты эле, бизге ошону жеткирип кетейин. Азыр эми биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Ишиңиздерге ийгилик каалап кетейин. Бизге аябай кандай көп суроолор келди. Мен сиздерге берем. Өзүңүздөрдүн жашоочулар менен бетме-бет отуруп сүйлөшөсүздөр деген ойдомун. Рахмат, дагы бир жолу келип бергениңиздерге. Ар дайым эле эл кызматында болуп жүрө бериңиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Ош ТВ каналынын Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.